Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр, азыр өлкөбүздө көптөгөн жаңылануулар болуп, ошол менен биргеликте эле маршруттук таксилердин баасы 15 сомго жогорулашы күтүлүүдө. Деги эле ушул нерсеге биздин элибиз даярбы? Алардын көз карашы кандай? Азыр сурамжылоо менен сиздер менен биргеликте билмекчибиз. Азыркы учурда маршруттук таксилер 15 сомго кымбаттайын деп жатат. Көз карашыңыз кандай ошого? Карашым кымбаттабайт болуш керек деп ойлоп атам. Кымбаттабайт го? Элдин баары. Сиз макулсузбу? Жок, макул эмесмин. 10 сом араң таап атабыз. Азыр Бир үй бүлөдө мисалы 7-8 бала бар. 7-8 бала окуйт. Студент дегенде аларга дагы жол кирени 10 сомдон араң таап берип атышат да элдер делечи. Анан 10 сом болуп, 10 сом эле жакшы болчу, тура эле болмок. Анын үчүн анда 15 сом болуш үчүн место болсо жакшы болмок. Ичиндечи. Кандай тыйын маршрутканы эле карачы, терезеден чыгып кетейин деп атышат анан. Ошентип кыйналып анан кайра 15 сомдон берип. азыркы учурда бир күнү маршруттан канча жол колдоносуз? Деги эле канча акчаңыз кетет бир күндө орточо? Ар кандай, кээде пересадка кылып калабыз. Жумуш пересадка менен. Кээде 20 сом ошо. Эртең менен кечке чейин 20 сом. Май куюш керек, үй бүлөсүн багыш керек. Сиз деги эле маршрутканы кандай колдоносуз? Көп колдоносузбу? Бир күндө канча акчаңыз кетет? 40-50 кетет. Эмне себептен макул эмес? Элдерге ыйын болуп калат. Бир күндө маршруттан канча жол колдоносуз? Канча акчаңыз кетет? Эсептеп көрдүңүзбү беле ошону? Böyle. Мисалы канча кетет? Bir günde 50'den öйдө кетет. Мен оюмча деген, менимче тура эле болуш керек анткени биз деген маршруткада өзүбүз иштеп көрбөгөндөн кийин алар билишет да, менимче жетпей калган үчүн ошондой чечим чыгарып атышкандыр да. Азыркы учурда бир күндө маршруттан канча жол колдоносуз жана канча акчаңыз кетет эсептеп көрдүңүз беле? Меники 40 сом кетет пересадка менен. Эгер пересадка болбосо, дайыма эле 20 сом кетет да. Мен чындыгында макулмун. Ушул жеке маршруттан айдаган айдоочуларга деле убалда баардыгы кымбаттады, тамак аш кымбаттады. 15 сом болсо бирок калың элге деле кыйын болуп калат болуш керек азыр. Полка о двух концах дегендей эле пикирдемин да чындыгында. Элге деле убал, буларга деле убал. Дегенде кээ бирөө аренда айдайт, кээ бирөөнүкү өзүнүкү. Мурдакыдай студенттер, окуучулар түшкөн жок азыр. Эл аз эле, көпчүлүк учурда бир 10-12 адам эле түшүп калып атат. Булардын деле майын актабай калып атат, амортизационный расходы деп коет, аны да эле актабай калып атат окшойт. Чындыгында. Сиздин азыркы учурда маршруттук таксилер сиздин талабыңызга жооп береби? Сиз канааттанасызбы ушул абалга? Канааттандырабыз, ортодон жогору түзүк эле эми булардын болуп турганы. Карантин убагында көрбөдүкпү? Такси менен келгенге аргасыз болуп калып атты, болгон каражатты жумшап. Менимче шаардыктардын көпчүлүгү короо жүргөн ушу унаа катары түшүп пайдаланып аткан маршруттук микроавтобустардын болуп турганы деле жакшы. Колдон келишчи троллейбустар, автобустар көбүрөөк болсо андан да жакшы болот эле. Экологиялык абал жакшырып, кара түтүн ыш менен дем албай, кичине абанын абалы дагы жакшырамак эле да. Көтөрсө, анда пускай делают свободными маршруткаларды, чтобы там сиденья были, чтобы мы сидели там. Если они повысят тариф. Можно Или ошондой. тоже меня тоже на русском можно, да? Мне кажется, было бы легче, если вот у меня недавно такая мысль была, что когда вот пассажиры заходят в маршрутку, они бы заранее вот готовили свою оплату, да? Так было бы, мне кажется, движение проще, да, движение как водителям, так и пешеходам. А насчет повышения, то ну не на 15 сомах, наверное, хотя бы на 12 было бы нормально. Мен макул эмесин себеби дегенде айлыктар аз. Ошондуктан мен биз да макул эмес. Мисалга биз студенттер, мен мисалга өзүм педагог, айлыгым 15 миңге деле жетпейт. Студентим бар, мага туура келбейт. Туурасына айтсам. Азыркы учурда биздин маршруттук таксилер сиздин талабыңызга жооп береби? Сиз канааттанасызбы ошого? Бирок канааттанам. Бирок барып келип бат-баттан каттап турат. Балдар эми кыйынчылык жок, ал эми бирок кымбаттаса кыйынчылык туудурушу мүмкүн бизге. Мен мисалга айлык менен жашайм, 2 студентим бар, контракт менен окутам, мага туура келбейт. Жок. Эмнеге макул эмес? Ну, потому что акчам бар жолго кетет. Бир күндө ошо канча акчаңыз кетет маршрутка үчүн? Канча жол колдоносуз бир күндө? Ну, не знаю, мен көп эле жол эмес да, где-то 60 сом, 70 сом. Азыр бирок зарплата көтөрүлгөн жок да.
Сиз демек макул эмессиз, э? Мен макул эмесмин. Азыркы учурда сиз канча акча коротосуз маршруттага бир күндө? Бир күндө 20 сом эле коротом. В принципе, без разницы. Бир күндө канча акчаңыз кетет маршрутка үчүн? Эсептеп көрдүңүз беле? Около 60, наверное, сомов. Жок, макул эмес. Мен анткени жумушка 4 пересадка менен барып келем да. Күнүгө бир 200 сомдой чыгып калат да жол кирем. Тамак ашы менен кошкондо 500 сомдой чыгып кетет да. Азыркы учурда талабы кандай сизге жооп беребиз? Сиз канааттанасызбы ушул маршруттук таксилердин абалына? Жок, араң эле Новостройкага кетебиз да биз аны араң эле жүргөн маршруттар бар да. Экиден күлөп эле кыймылдап турганчы. Билбейм мен. Демек сизди канааттандырбайт, э? Кымбаттанга көз карашым жакшы эле. Мисалы маршруттерде чүй жолот, алар зат жастары кымбат, күнүмдүк мисалы аренда айдагандар бар, ар кандай. Кымбаттаганда макулму? Азыр баардык жол эле баары кымбаттап атпайбы? Анан булардын чүй жолот мисалы. Зат жастары бар, күнүмдүк майларын куюшат, ошолор актабай калып атат, тиштетип. Бир күндө канча акча коротосуз маршрутка үчүн? Көп колдоносузбу? Мисалы бөлө колдоном, кээде ар кандай болуп калат жумуш. Канча сом? Мисалы 5-6 жолу барганга туура келип калат. Менин көз карашым жакшы эле. Демек сиз макулсуз, э, ошого? Маршруткага канча убакыт, канча колдоносуз жана бир күндө канча акчаңыз кетет маршрутка үчүн? Бир ашып кетсе 50 сом кетет. Мен көп деле маршрутка менен жүрбөйм. Жаман. Эмне үчүн жаман? Мисалы 10 сом деле араң таап атпайбы азырчы, мисалы анан 15 сом. Сиздин оюңузча канча сом болсо деп ойлойсуз? Канча сом элге ыңгайлуу болот деп ойлойсуз? 10 сом азыркыдай эле жакшы эле го деп ойлойм. Азыркы учурда маршрутканы сиз күнүнө канча жолу колдоносуз жана канча сом кетиресиз? Орточо эсеп менен эсептеп көрдүңүз беле? Кээде пересадка менен 50-60 сомдой кетет. Биз каршыбыз да эмнеге 15 сом. 10 сом менен жакшы эле болот да. Билбеймчи, эми 50 тоо ултра жүктөп кечке эле жүргөндө анан кантип эле 15 сом болуп калат. Ал кайра элди кыйнап атпайбы? Кайра элге жардам берейин деген орунда бул эмне деген? Калыс бош керек. Мен кошулам. Сиз да каршысыз, э? Азыркы учурда маршруттук таксилердин абалы сиздерди канааттандырабы? Деги эле абал кандай азыркы учурда? Билбейм, көп деле түшүнө бербейбиз. Вроде жакшы эле. Жок. Эмне себептен макул эмессиз? Азыр адамдарда иш жок, карантинде отурса. Сиздин оюңузчу? Мен оюм дагы ошол. Карантинден барды, карантинден чыгып, анан бир аз эл өзгө келип алсын, анан кылса болот. Деги эле канча сом болсо деп ойлойсуз? Мен деги 15 сом болсо стоит, потому что кечке чейин жүрүшөт. Маршруткаларга дагы кыйын. Макул эмес. Себеби эмнеде, эмне үчүн макул эмес? Можно на русском. Ну, я считаю, сейчас и так у людей, сложно, тяжело им. А еще повышение, я думаю, вообще сложно. Сиз күнүнө канча жолу маршрутка колдоносуз жана бир күндө орточо эсеп менен канча сом коротосуз маршрутка үчүн? 2-3 жолу. Жумушка, жумуштан. Маршруттук таксилердин абалына сиз канааттанасызбы? Сиздин талаптарыңызга жооп береби? Деги эле сизге жагабы ушул биздин шаардагы? Жок, жакпайт. Эмне себебин айта кетсеңиз? Во-первых, они нарушают, да, это правила дорожного движения. Потом постоянно толтура кишини, толтура алышат да, эмеге маршруткага. В общем, много претензий. Демек, сизге эч кандай тоскоолдугу жок, э? Андан күнүгө маршрутту канча жолу колдоносуз жана акчаңыз орточо эсеп менен канча сом кетиресиз маршрутка үчүн? 2-3 жолу максимум 50 сом. Сиздин оюңуз кандай? 15 сомго жогорулашына? Макул. Эмне себептен макулсуз, ошону айтып кетсеңиз? Алардын аларда иштейт, аларда 15 сомго көтөрүш. Мен айтсам жакшы эле го. Демек сиз ал нерсеге макулсуз, э? Ошко айдаганда келер деле адамдар да. Сиз маршруттук таксини канча колдоносуз, бир күндө канча жол түшөсүз жана канча акчаңызды коротосуз ошого? Деги эле канча сом болсо деп ойлойсуз? Мага чын айтайын, мага кандай десем, баары бирдей эле да, мага айырмасы жок. Канча акчаңыз кетет ушул маршруттага? Эсептеп көрдүңүз беле? Бир күндө бир орточо эсеп менен? Бир күндө орточо эсеп менен 40 сомдой кетет го дейм. Көбүнчө жөө эле базабыз да. Ал эми сиздин оюңуз кандай 15 сомго көтөрүлүшүнө? 15 сом көп болуп калат го дейм. Эмнеге көп болуп калат деп ойлойсуз?
акчасы жоктор деле бар деле маршруткаларга түшкөндө түшө албай деле калышы мүмкүн да, акчасы жок болуп калып калышы мүмкүн бул жерде. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте биздин маршруттук таксилердин кымбатташына элибиздин көз карашы кандай экенин билип алдык. Эң негизгиси өлкөбүздө тынчтык болсун дейли, мекенибиз өнүгө берсин. Анда эмесе кийинки берүүдө кандай суроолорго жооп алгыңыздар келет, ошону комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Биз сөзсүз сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылмакчыбыз.